Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр. Бүгүнкү биздин видеобуз ушул көбүнчө айымдар жактырган азалия гүлүбүз жөнүндө болмокчу. Биз бул гүлдөрдү бир канча жолу сатып алабыз дагы, анан туура эмес кам көрүп, көпчүлүгүбүз бул гүлдөрдү өлтүрүп алабыз. Бул гүл капризный гүл, бирок жакшыраак уход кылсак, бул дагы жакшы гүлдөп, жакшы өсүп берет. Бул гүлүбүз нымды жакшы көргөн гүл. Ошондуктан сууну ар дайым өлчөмү менен, топурагы кургап кетпеш керек, абдан суу болуп да кетпеш керек былчылдап. Ошондой жакшы кам көрсөк, бул гүлдөр дагы жакшы өсүп берет. Нымды жакшы көргөндүктөн бул гүлдүн жалбырактарына дагы гүлдөрүнө тийгизбей, мунун жалбырактарына дагы суу чачып турушубуз керек. Азалия гүлүбүз башка гүлдөрдөй болуп терезеде өспөйт. Бул терезеге койбошубуз керек. Күндөн алысыраак, бирок жарык жерде. Ысыкты да жактырбайт. Бул негизи суукту сүйө турган гүл. Ошондуктан салкыныраак жактагы терезелерибизге, салкын комнаталарыбызга коюп өстүрүп алсак болот. Азалия гүлүбүзгө дагы суу куярдын астында комнатный температурадагы хлору жок сууну бир аз холодильникке коюп, муздатып алып туруп, андан кийин гүлдөрүбүзгө куябыз. Ошондой эле азалияга музду топурагына музду, кар болсо кардан дагы мунун топурактарына салып коюп турсак жакшы болот. Бул гүлгө дагы кычкыл сууну жактырат. Бир жумада бир чай кашык лимон кислотасын 2 литр сууга аралаштырып, ошону менен бир жумада бир бул гүлдөрдү сугарып турсак дагы, бул гүлдөр негизи кычкылды жакшы көрөт. Азалия гүлү дагы башка гүлдөрдөй болуп, бул ар кандай топурактарга, универсальный топурактарга өстүрө бергенге болбойт. Азалияга деген өзүнүн топурагы болот пакеттерде. Ошол топурактан алып колдонобуз. Ошондой эле бул гүлгө дагы удобренияны бат-баттан берип турабыз. Суюк азалиялар үчүн деген удобрениялар бар. Ошолордон алып колдонобуз. Булар гүлдөп бүткөндөн кийин гүлдөрү да түшөт. Ошондой кээ бир азалиянын жалбырактары дагы түшүп, бүт баары саргарып кетет. Ошол кезде биз баарын тазалап, күзүндө сууну азайтабыз, удобренияны дагы бербейбиз. Чирип калды деп ыргытып жибербестен, бул гүлдү дагы салкын жерге коюп, топурагын кургатпай, нымдап турсак, бул гүл дагы кайра өсүп чыгат. Көбөйтүү жолу деле башка гүлдөрдүкүндөй жаңы чыккан сабагынан 10-15 сантиметрге чейин кесип алып, аны корневингге малып, тепличный условия кылып көбөйтүп алсак болот. Азалияга дагы башка гүлдөргө түшкөн эле белокрылка түшөт, тля түшөт, клеш түшөт. Ошол кезде бул биз фитоверм, актаралар менен дарылап айыктырып алсак болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар.